Күнүңүздөр менен урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 11 март 2023 жыл. Буюрса жаз келди. Анан жазында биз кошумча дагы бир иш кылайлы деп биогумус өндүрөйлү деп чечтик. Айтып коелу, башында мен биринчи жолу өндүрүп атам. Биогумус өндүрөйүн десем, YouTube'га кирип карасам, көпчүлүгү мындай үстүртөн эле айтып коюшуп атат, андай кыл, мындай кыл депчи. Мен өз тажрыйбамда ошол башынан баштап, ошо даяр биогумус болгонго чейинкисин ар бир иш аракетимди видеого тартып, серия кылып тартайын деп чечтим. Себеби мага окшоп жаңы биогумус өндүрөм дегендерге дагы сабак болсун. Ката кетирсек, каталарын алар кетирбесин. Билгендер кеп кеңеш берсин деп. Бул сарай бош турат. Тесиңиздерде болсо, мурдагы видеолордо бул жерде мен саан уйгармагам. Уй сатылып кетип азыр орду бош. Бул жердин асты бетондолгон. Мынакей мындай болгон сарай. Үстү мындай шифер менен жабылган. Мына ушул жерге биогумус өндүрөйлү деп чечтик. Азыр мынакей жалбырактын, самандын чириндилери тырмап келип чытадым бул жерге бир чоң таар. Азыр бул таарды дагы чириндилерди бул жерге жазам. Анан жылкынын кыктарын алып келип төгүп, улам кабат-кабат кылганы азыр видеонун жүрүшүндө көрсөтөм. Биогумусту бүгүн барып алып келдим. Бул жерде 61 килограмм деп таразага тартып беришти. Килограммын 50 сомдон алдым. Азыр кандай биогумус ичинде, аны видеонун жүрүшүндө көрөсүздөр. Андыктан биздин каналга катталып, каналдан чыкпай көрүп туруңуздар, улантып тартабыз. Барыңыздар билесиздер, биздин каналдын катталуучулары. Биз жылкы кармайбыз. Дерзкая Белла деген эки жылкыны. Аларга моундай алып туруп, атайын курчап койдук, кенен кесир болсун деп. Мына резвая жатат. Күнөстөп. Чыргап уктап атат. Белла турат. Акырда. Анан экөөнүн чыккан боктору монтуп үйүлүп жатат. Биз ушуну жөн жаткызбай иштетип пайдалуу иш кылайлы деп атабыз. Буга окшогон кыктар айыл жергесинде ар бир үйдө жатса керек. Ошолорду бирге чогуу иштетели туугандар. Бул жерде ошол бир жылдык кыктары бар, үстүндө жаңы төгүлгөндөрү бар. Сураштырсам, бир 6 айдан өтүп калган жылкынын кыгы жакшы дейт. Жаңы чыккан боктору деле жарайт дейт, бирок алар иштеткенге көбүрөөк убакыт кетет дейт. Андыктан биз могу жердеги бир жылдан ашып калган, 6 айдан ашып калган кыктарды азыр алып барып иштетип баштайбыз. Так, туугандар, мынакей бир 20 сантиметрдей чириндилерди төктүк, жалбырак, самаандардан. Анан үстүнө мынакей кык, жылкынын кыгы. Бир жылдан ашып калганы бар, 6 айлыгы бар аралаш. Эми ушунун үстүнө бир кабат кылып, бир 10-20 сантиметр кылып төгөбүз. Так. Туугандар, мынакей кыкты төктүк. Бетонун үстүнө эле. Астына бир 20 сантиметрдей чиринди, самаан, жалбырактын. Анан үстүнө 5 арба, 4 арба кык
çirindi. Onday жылқының қығы çöp çarı var arasında. Ото çöptері var, былтырғы жұлынып тышталған. Қашектері бар. Жарым жартылай çirip қалыптыр. Соларды алып келіп төктік. Жегін мындай қылып екі қатар қышменен қойып, мындай эле қынап, қап менен мон ичинен түшөп койдук. Эми bunun üstüne su kıyabız hazır. Mındayız. Жақшылап тұрып, мындайбыз. Судан құйдық абдан. Бұлшылдатып. Эми ондай гумус şimdi söz жыландар берді. Hazır ушуну кошобуз. Oğlum tartıp durat. Ben yardımcım. Otofun açıp ve şöyle su olsun. Şöyle gel. Gözden göz. Kaptı kesip algan oldu. Töktük olanlar. Bu yüzdenler varken görelim sana. Tak. Hala kıktar bu. Barken kesiyorsa görüntü. Yok. Barken mayda sözlenler. Ayaklarda barken. Çok bilmiyorum. Benim az ölçümde de onda mayda sözlenirken tak böyle tak bunu döktük. Şimdi üstün kaynadan kısmının cevabız. Yaptık. Bak. Yine. Üstün cevap seni. Evet. Bak. Bakaldan atladık. Eski çıkıncılar. Cevap olsun durup. Yazın günü çarpaklarda tırmak fazlalanan çarpaklarda ne var sürüyor, örtüp koyuyor. Bunun göre onda alıp kurban sok, kurbanlar abdan yaxşı olur. Bak. Bu sarayın içi biraz
күнгүртүрөк. Жакшы тартылбай калса айып өтпөңүздөр. Меники видеодо жарыктандыруу маселесин жакшы табабыз. Эми мунун үстүнөн дагы бир сыйра чачабыз дагы. Моундай болгон нерселерди алып калабыз. Азыр мунун үстүнө да 3-4 челек суу чачабыз. Ошо ойдон 10 күндө бир эми карап турабыз туугандар. Мен 10 күндө бир видео тартып турам. Сөз жыландар эмне болуп атат? Өлүп калган жокпу? Качып кеткен жокпу? Көйүп атабы? Ошону бирге көрүп турабыз. Кимге кызык болсо, катталып бөлүшүңүздөр. Көпчүлүк биогумус саткандарда тууралуу видеолорун көрсөк, барып сурасак, мындай дайын эле өндүрүлгөн нерсесин көрсөтөт, аны кантип баштады, мондай ар бир нерсесин майдалап көрсөтүшпөйт да. Сразу эле баксаң миллион деп кирешелет табасың. Буга баланча тонна гумус саттым, баланча тонна сөз жылан саттым деген сөздөр көп болуп атат. Ошол пайда көргөнгө чейин эмне иш кылдың? Ошол тууралуу маалымат азыраак болот да. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мен биринчи жолу баштап атам. Интернеттен көрүп, орустардын көрдүм, украиндердин, белорустардын, казактардын, кыргыздардыкын көрүп атам. Анан ошодон көрүп баштап атабыз. Эми көрөбүз, кандай болот. Жакшы болуп кетсе, көбөйтөрүбүз. Болбой калса каталарыбызды оңдойбуз. Андыктан кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.